Тамактангандан соң колдонгон мына ушундай кургак майлыктан гүлдөрдү жасап, үйдүн бир бурчуна коюп, кооздукту жаратсак болот экен. Ал эми мына ушундай гүлдөрдү жасоо эң эле оңой. Эгерде сизде дал ушундай кургак майлыктын бир пачкасы болгон болсо, анда сиз 3 гүлдү жасасаңыз болот. Бүгүнкү сюжеттин жүрүшүндө каарманыбыздан гүлдү жасоо сырларын үйрөнөбүз. Гүлдүн башын жасап алабыз, салфетканы алабыз дагы, мындай түрдө баштайбыз. Мына карандаштын учу сиздин оң жагыңызда турушу керек, себеби гүлдү мынтип орогондо чыгарыш кыйын болуп калат да. Айчурок шаарыбыздагы номер 16 кесиптик лицейинин 1-курсунун студенти. Ал кол өнөрчүлүккө абдан кызыккандыктан жөнөкөй буюмдардан кооздукту жаратканды хоббиси катары эсептейт. Ал эми бул кургак майлыктан жасалган гүлдөрдү ал жакында эле үйрөнүп, белек катары пайдаланып келет. Эң алгачкы жолу мен бул гүлдү жасап, эжекеме алып барып бергем мугалимдер майрамында. Эжекем аябай таң калган, аябай сонун болуптур, мага аябай жакты. Кантип жасадың же сен жасадың, башка бирөө деген суроо болгон. Ошондо бул сөз мага аябай таасир берген эжекемдин. Жок эжеке, буну өзүм жасадым десем, аябай жакшы болуптур. Рахмат, эжекем ыраазы болгон. Гүлдү жасоодо биринчи гүл желекчелерин даярдайт. Ал үчүн кургак майлыкты стол бетине виртуалдык абалда коюп, калемсаптын жардамында орой баштайт. Оролгон кагаз жарымына келгенде токтотуп, анын бүктөлгөн тарабын бир аз бырыштырып коет. Дал ушундай аракет менен гүл желекчелерин даярдап алып, аларды бири-бирине кагаз клей менен жармаштырып чыгат. Даяр болгон гүл желекчелерин улам клейлеп олтуруп, гүлдүн башын жасап алат. Андан соң ичке жылма таякка түстүү кагазды чаптап, сабагын жасайт. Бул даярдалган бөлүктөрдү бири-бирине улаштырып, гүлдү калыбына келтирет. Акыркы баскыч жалбырагы. Түстүү кагаздан же ошол эле кургак майлыктын жашыл түсүнөн жасап койсо болот. Мындай гүлдөрдү жасоо оңой эле. Ар ким жасаса болот дейт каарманыбыз. Кыйынчылыктары деле жок. Тез жасалат, убакытты талап кылат көбүнчө. Бош убактың болсо зерикпей жасап койсоң болот. Салфеткалар базарда сатылат түрдө. Базардан алып келип, жасасаң болот, керектүү өлчөм нерселерин алып келип алып. Көпчүлүк инсандар мындай майда барат буюмдарды кооз көрүнүшкө келишине ишенишпейт. Бирок даяр болгон гүлдү көргөндө кызыгышат. Жасаган гүлдөрүмдү көтөрүп жүргөнүмдү көргөндөрдүн көпчүлүгү сурашат. Сатып алууну каалагандар да бар. Андыктан мен бул сыяктуу жана дагы башка нерселерден гүлдөрдү, белектерди жасайын деген тилегим бар дейт каарманыбыз. Азырынча мен чеберчиликте окуганга байланыштуу бир жагынан жакшы окуп, келечекте эң жакшы дизайнер болгум келет. Бул өнөрүмдү деле эбе кылбайм, калтыргым келбейт. Бир жагынан чеберчилигимди алып кетем, бир жагынан бул өнөрүмдү да алып кете турган оюм бар. Күнүңүздүн көпчүлүк бөлүгүн бош өткөрбөстөн, дал ушундай ары жөнөкөй, ары кооз буюмдарды жасап, жакындарыңызга белек катары колдонсоңуз болот. Анткени кол менен жасалган ар бир эле буюм баалуулугу менен айырмаланары чындык. Толкунай Жунус кызы, Уларбек Мужеев, Ару таң көрсөтүүсү.